Бул жер пайгамбарлардын жери да. Шам жери тарыхта эң көп пайгамбарлар чыккан жер болот дагы. Пайгамбар келип өзүнүн динин элге сунуштаганда, адамдарды чакырганда, мисалы, яхудтардын дини эң биринчилерден болуп бул жерде пайда болгон. Арабтардын башкы тарыхы ошол бул яхудтар менен арабтар бир тууган болгондуктан алардын динин кармангандары болгон. Анан кийин христиан дининин таасири күчтүү болгон. Себеби Византия империясы булар христиандар болгон. Христиан дини бул ошондо жана бурмаланып калган биздин эле дин, бирок бурмаланып калгандан кийин ошолго таасир болуп калды. Бурмаланганга чейин, бизге чейин дагы көп бурмаланып кетти. Ал кезде пайгамбарыбыз келгенге чейинки тарых болуп атат да. Бурмалана элек кездери болчу да. Ошентип түшүнсөк жакшы болот. Христиан динин Византия империясы кармап турган, анча-мынча бурмаланган болушу мүмкүн, бирок туура дини кармалып турган да. Качан ал диндин бардыгы жокко чыкты, ислам дини келгенден кийин жокко чыкты да. Ага чейин яхудтардын дини туура дин болуп эсептелген, өздөрү кармангандачы. Христиандардыкы дагы өздөрүнүкү туура болгон. Алла Таала алардын кылган ибадатын, кулчулугун кабыл алган. Акыркы пайгамбарыбызга эң акыркы баягы адамзаттын бактылуу болушу үчүн исламды бергенде эң акыркы дин кылыпчы. Алла Таала да Кур'ан-ы Каримде айтып атпайбы? Мен толук дин кылдым, ушул динге ыраазы болдум депчи. Мындан башка динди эми кандай ибадат болсо дагы, кулчулук болсо дагы кабыл албайм депчи. Пайгамбарыбыз өзү аламга жөнөтүлгөн пайгамбар да. Бүткүл аламга. 18.000 алам болсо, ошол аламдын бардыгына жөнөтүлгөн пайгамбар. Анан ислам келди дагы аларды жокко чыгарды.